ошондо бейкем атка мин албай, бекинер жерим биле албай, Кытайдын көбү кырылды, өзүнө канжар салышып, өктөп жатып калышып, өлүп жаткан андан көп, өдө төмөн жүгүрүп, жашынарга жер таппай, шашып жүргөн сандан көп, мине качып атына жетер адам жок болуп, ошо бири-биринин датынан кужулдаган капырлар, качкындары тыгылып, курдун суунун чатына чантуудан чабуул көргөнчө, чапкылатып өлгөнчө, кыргыздан чабуул көргөнчө, кылычтатып өлгөнчө, казактан каар көргөнчө, камчылатып өлгөнчө, сууга качып жетишип, чулуптеп түшүп кетишип, кутулбасын билген соң, курдумга боюн ташташып, агып жүргөн андан көп, аманат жанын корголоп, багып жүргөн сандан көп, 15.000 аскер кол менен ал өкө качып жөнөдү, алкынга кирген жол менен ал каратын миниптир, ал барсын белге килиптир, Мурадил менен коңтөрө, кызыл чоктун эс кара, 150 000 колу бар, ичинде коңур зору бар. Ол үчөнө кошулуп, обого чаңы созулуп, ороңгу келдиң ороңдоп, кулабенин куйругу көтөрүлүп сороңдоп, көк болгон башы бар, 50 менен 60 арасында жашы бар, колундан атар жасы бар, жасы өгүздүн белиндей, жаадай болгон кулабы, чуркасы сырттын желиндей, жоо дегенден эринбей, ороңгу чыктың ороюп, оң колунда капырдын 98 найза соокко ороюп, ороңгу менен 4 болду, эр коңурбай Канын эки көзүң өрт болду, кайраты бойго карт болду, калап алуу калчага кайрат кылары чак болду. Майданга кирди бакырып, чылап алап акырып, чыңуранын чакырып, найзасын колдозун кыйтып, алгаратын кымдыйтып, көк жолборстой чамынып, көк күбө тонду жамынып, калканын тартып башына, нес каран алып кашына, найзаны колдо сойлотуп, алгараң атын ойнотуп, коңурбай түштү майданга, агылан аттап акырып, лаймалуу деп, каң төрө бакырып, үзүктөй темир жамынып, арыстандай чамынып, акырып чыгып калганы 19 бок мурун. Ошоң олушту көрө салганың, ошо караганымга кушу, Карагытай журтунун калаба сүйүп, иш кылып, тартып алып байгени, кутурганы тагушу, тоо келге салайын, тоошмокко барайын, айбан чалыш наданга, алдырсам арба курбайбы, алсырасам качармын, атын күлүк турбайбы, ок жетпеген маанекер, ошоң ороңдогон калчага ойга ылайык кое бер. Бу сөздүн айтып уланып, муздай жүзү нурданып, ок мурун чыкмак болгону, болжолун көрө бер кошой, кой деп айтып койгону, балтыр этиң тол элек, балбан күчүң бул элек, жүрөк этиң тол элек, жүткүнөр кезиң бул элек, өрөп көп балам барбагын, өчпөндү болуп доңузга алдырып намыс салбагын, жетим уул тулгатын, жергеңдин баары кападар, аң алсыраган айылың көп, айрылып калган алыңан, аш барам деп жадатып, түк калбагын малынан, майданга жакка барбагын, баатырлыгың ашкан эр, балбандыгы башкача, капаста кара шер деген, азат десе дег деген, каны суюк сен түгүл, кан курман аз жеңбеген, урушка барбага деп, уруксат жок сага деп эр кошой айтып турганы. Ал сөздүн бок мурун, ошо кошойдун сөзүн бурганың, ошо бурбагандан эткени, ачуусу келип кеткени, кайраты каркап жеткени, ата кокуй абаке, сиздин акылыңыз канеке, жазуунун артык жан өлбөс, тактада жатып кан өлбөс, ажал жалгыз айда жок, адам уулу кайда өлбөс, өлбөгөн пендени көрбөс, өзү кадыр алданын, өкүмүнө ким көнбөс, абаке кошой акылман, аксакалды болгондо, айрылдыңбы акылдан, жалпы кыргыз балдары, өлгөн ашка чакырып, келгенинче дарманы, кызы талак итиңдин, сайышта манас чыкканга, калган экен арманы, айылым жакын жерим деп, айланасы бар калмак, кылымгытай элим деп, кылып турган кордугун көзүң көрүп турбайбы? Ошо көмсүнүп кылган зордугун, катаганын калкысың, карыса да алпысың, мындан тегиң аяба, көкөтөйдүн жалгысың, намусум үчүн жөнө
көрмейін, алдырғанша қалчаға асалышып көрейін. Абаке қошой батаң бар, ажалым жесең өлейін. Ал сөздің айтып салғаны, ау кеңезер қошой, ошо батасын беріп қалғаның. Ошондо камалап окуттай канчасы, кан коңурбай калчасы, байгемдин айдап алганы, балагаң өзү калганы. Манас ойлоп кыйла кеп, кызы талак калчага, баруучу киши жоктур деп, бек коңурбай калдайга. Пери бар, жин барат, пендеден адам беттейби, менден бөлөгө ким барат. Бу сөздүн айты бери манас, бок мурун чыгып калганын, кошойдун коргоп салганын, анын менен иши жок, бок бир минтип жатканын, теги билген киши жок, ооздугун чыгартып, октой болгон ак булат, ошондо кара судан осу карытып, кара боюн каптатып, каңдагайга чаптатып, кечип жүрсө чок өткүз, кезде бассаң ок өткүз, атка тердик салдырып, аккаңдын эр алдырып, Рустам Манас баатыры айнектей көзүн жандырып, кандагайын шымданып, кара боюн чыңданып, кайраты каркап толуптур, камданып баатыр болуптур, канкур минтип калыптыр, атка минери кезекте, ошо казактардын жоорунчу баатырга жетип барыптыр. Мааныкер минип алдым деп, бабаң ошой огой десе, жаман көрүп салды деп, көкөтөйдүн бок мурун көпкө кемир тоң кийип, майданга кирип калды деп, барып айта салганы, айтканын барстаның, Манаста чоочуп калганы, алдагандай шумурбай, оңалаптабай тим турбай, намыстанып алганго, сыйласа сыйрып турганга, ошоңа ачуусу келип калганго. Ол сөздің айтып ойыр Манас, алып келбериң атты деп, аккуланы тарттырып, алтын жара картынып, жалы чыгып сөзүнөн, жалыны чыгып көзүнөн, күркүрөшүгүн болуп, карарышы түн болуп, бетинен чыгып зары, беш пайпактык жүн болуп, кырк батырдын барысы, кырылбак кайгарысы, кыялына батырдым, айран азыр калышты, калмак Кытай колунан, чаң созулуп жолунан, алгараң атын ойнотуп, атырылтып толгонтуп, коңурбай чыкты тияктан, мааныкерде кындыйтып, бадананы зымпыйтып, бок мурун чыкты бияктан. Ошондога кантсемо тойбойм деп челишмеке жекеге, чыкканың чыңбы бок мурун, ал сөзүң айтып оң акырып, желегин желге жапырып, качырып калды коңурбай, каршы турду бок мурун, жүрөгүсү сезбей жайма жай, аңак эле бой ишим деп, ак байгесин алган соң, ачыңган эле ичим деп, кадыр алда жар берсе, оңолбос капыр ишиң деп, желеги жибек найзаны, жетимиң болгон алганы, же богундай маанекер, көз жумганча жетиптир, эк бому эк бөйөр бок мурун жаш бала, жүрөккө найзаны этиптир. Ошондо күлүп эккен маанекер, күлөдүп тайзаң алганча, бок мурунга салганча, буйдалып чыгып коң төрү, мурункудан мындайды, көрөлө эккен чоң төрү, колунан айзаң алганы, оңдолгончо бок мурун төшкө коюп калганы, бок мурундун айзасы чарайнага чак этип, катуу тийип шак этип, эрдем сиңген коң төрү, от көзүнөн жарк этип, жанагы тийген айзадан шашкан экен коң төрү, кызыл жокту койроттон кыйын сынган чоң төрү, эрдигин минтип көтүнө, кары толуп бетине, эрги берге мингенче, эр бок мурун жетиптир, керектүү жери темир тон, найза өткөсүз о барутон, эриме минем деп көтөрүлүп алыптыр, көтөрүлгөн өгөт жака, соо жери деп бок мурун, ошо жана коюп калыптыр, ажайып найза жарып өтүптүр. Карасам бул Кытайшым, ошондо канга толуп кетиптир. Ошондо кандай азап көргөн соң, адырайган чоң коңур, намусунан кечиптир, башын буруп караттын, колун көздөй кетиптир, коёндай чуркап маанекер, дагартынан жетиптир, өлчөсүнүн тушу деп, өлөр жериң ушу деп, сооттун жогору чети деп,
Ошоно туулганыңга теби, о какчы кыйдын бети деп, бок мурун найза салганы, жакасынан сооттун найзеленип калганы, алгара менен ок учактап, аң артынан каны бурчактап, Коңурбай качып калыптыр. Кошо келген эскара, эр бок мурун балага кыйкырып кылыч салыптыр. Өзүн чаппай найзасын Коңурбайдын дартынан кыя чаап салыптыр. Найза колдо кесилди, эр Коңурбай жутканча, нес кара кылды кесирди. Алышты көргөн Эрманас кейиштен бору езилди. Ак кулак камчы салганы, атаңдын көрү 40 батыр, кырылдың бу таптакыр. Ал сөзүң айтып Эрманас, ак кулаң атын чуратып, артынан чаңын буратып, алда деп жөнөп калганы, о Манас үткөн 40 бөрү. Бары койду аламан, чаңого бурады, о чаталыктын таладан, өкүмдүк кылган кытайлар, о ошо кутулуп көрсүн баладан. Боз жоргонун аргытып, артынан чаңын баргытып, кошо кирдиң урушка, самсып турган кара журт, кошо кирдиң урушка, чал куйрукту чуратып, чаңдартынан буратып, төштүк кирдиң урушка, азыркын аштын аягы, о аңдап көргөн калайык, атаңдан калган жумушка. Ошо калмак Кытай, о карабай, кайрылышка жарабай. Ойросу калды талага, ойро түгүл жолукту, ойром болчу балага, Коңурбай качып алыптыр, коржоңдогон нес кара, колго түшүп калыптыр, чатак кылам деп туруп, о капырлардын бүгүндө башынан качып сыймыгы, жерге түштү жылдызы, ас соорусун салганда, капырлар качып калганда, айбалта башка шак этип, найза жоңго так этип, кылыч тийип мойнуна, кан куюлуп койнуна, шылкыйганы дагы бар, эбак өлүп жан чыгып, зыңкыйганы дагы бар, жушаган койдой кыргыны, о болуп калган чагы бар, напат болуп канча жан, аз кутулдуң ушундан, чылбырын сүйрөп ат калды, зыңкыйып эси жатканы, төгүлгөн жерде кан калды. Чөгүп кыйла жан калды, качканы качып кутулду, карарга малдын баарысы. Ошондо кыргызга бүтүн от тутулду, чылбырын сүйрөп ат жүрөт, о чырчы карган эл билбесен эткени, эр Коңурбай жарадар, каспанга качып кеткени, байгесин тартып алганы, о көпсүнөм деп отуруп, балага башы калганы, кара калмак калкыны, о кой бостуккан алганы, коюңар болдор тууган деп айткан Тилге унабай, о кокус болуп турган деп кошой тыйып салганы. Бой бузабаң, о сизге деп, кордуң өткөн бизге деп, о балкай баштап карысы, 40 чоронун баарысы, чаткалакта жолойго чабул коюп барганы, андан арбалдар аста деп, келиңерге акыр артта деп, ак кула менен чуратып, арыстан Манас барганы, Коңурбайды тозуга, башын малын кошуга, ул өзөккө барыптыр, уютубайдын кондуруп, ошонун убарага салыптыр, таң атпай тосуп барам деп, калкынан айтып канча кеп, катынынын кашында, очогунун башында, ошо от жактырып кактанып, катынына мактанып, кантейин кара журт, о калкты кууруп курутту, казасын окутуп билем, Канкор Манас бурутту, кетирдим анык айласын, алып келдик ал түгүл, ошоң ак куланын байгесин, ошондо кыруу жигиттиң о кыйраттым, кызылганга бөлөдүм, кыйын сынган кыйласын, кыз катынын ыйласын, кылдым беле бо Канкорго, кылымды узган Анткорго, кыры жигитти кыйратып, кыз катынын ыйлатып, босогосун кыйратып, боз уланын ыйлатып, аш бөрүүчү бурутту, аскер талап курутту, курутпаса неткени, кожолдаган кытайлар, кол салган соң мен өзүм, купкана талап кеткени, коюн айдап маратып, койчуларын байлатып, уюн айдап мөрөтүп, уй караган уйчусун уруп согуп жөнөтүп, жылкысысын жылас алганы, былтык атпай жатартпай, жылдырып жолго салганы, ээн жаткан малыны, иңгиреттик баарыны, алсыратты калыны, такалуудан тай койбой, тамгалуудан кой койбой, айдап келдик баарыны,
ойлобой сактанып олтуруп отко кактанып, катынын мактанып, эң айтып көңүл тындырып, айлым минтип тундуруп, жолой келип калганга айланып келип барысы, жалпы келип отуруп, жашы менен карысы, акылман аяр катыны, оңайган иштер атыны, түпкө жеткен экенсиң, о түгөнгүрүм акыры, манаска кусур айтасың, байкап турсам өзүңдү, балекет баскан шайтансың, бежиң кайда, жер кайда, белиңе таң угуласың, Кытай кайда, эл кайда, о кыргызды душман баалайсың, Кытайды тууганга алайсың, Кытай түбү карабас, караса да түндө, азыркысын Манаска, сен дегенге жарабас. Калмак сенин атагың, башың атаң маңгул болсу да, сенин о басылбады чатагың. Ошого бу сөзгө келип калганы, атаңдын көрүү катын деп, ажылдайсың апыр деп, караган сөздүн соңунда камчысын алып колуна, камчысын колгоң алганы, катынды жоңго салганы, кайкалактап катыны, качып чыктың акыры, калкын коюп токтотуп, канжолойдун бейлин, о көрмөк үчүн акыры, үйүнүн турган тушунда, кебин угуп ушунда, катын качып чыкканы, артынан куба чыкканы, айбалта менен бир салып, кагушу жерге жыкканы. Ошондо жыгылды жолой жер кучуп, акылы баштан чың учуп. Арыстан Манас акырды, аскерди жүрү деп бакырды, аңдып турган кара журт асманга чаңын сапырды. Доо согуп карса карс, мылтык атып тарса карс, былчылдатып ок алмакты, ар кайсы жерден о барса барс. Ошондо колдун баары күңгүрлөп, 600 000 аскери ок аттап кирди дүңгүрлөп, Баатыр Кошой бакырып, өлтүрбөгүн балдар деп, айгай салып акырып, айгай салып бабасы, Аксакал Кошой бабасы, жамандык мындай болсо да, жайлабаңар балдарым, душмандык кылып жүрсө да, тушунда көрүп каларбыз. Жудагырбы салган соң кайдан оңуп аларбыз, малында башын кой, барысынан жазык жок. Бадырego жолой көзүн ой. Бу сөздүн айты бер Кошой, арачалап калып тур, Арыстан Манас баатыры, жалгыз ууру баштанып, жалгыз келип калыптыр, алигидей жолойдун айтканына каныптыр, айбалта менен бир салып, ал жерде башын жарыптыр, нак өлтүрөр кезинде, абоке сигер Кошой, соогат баатыр, соогат деп. Ошондо жанын сурап алыптыр. Ошо жаткан жерде коркурап, жарыктанганы шоркурап, жатып жолой калыптыр, жардактагы калмакты тундура чаап салыптыр. Аксакал Кошой кары бар, абекең Бакай дагы бар, башына залал кылба деп, арачалап карысы, айрып койгон чагы бар, түбүбүзгө тууган деп, түшүн албай турган деп, не кыласың өлтүрүп, ой эси жок урган деп, өлтүрбөстөн кой берип, элин чаап жолойдун, эки күн жатып той берип, өзүң кылган иши деп, абаң Кошой карайтып, аксакалдын баары айтып, башына тийген муш деди. Ошо коңурбайды коргулуп, жолоюнун шилисин айбалта менен чоргулуп, катагандын кан Кошой, казактардын көкчөсү, элемандын төштүгү, эштиктердин жамгырчы, аш башкарган 4 баатыр, аман эсен кайтты акыры, падыша Манас башында, баатырынын баары кашында, Кошой журттун карысы, кол салам деп кыргызга кор болуп тур барысы. Атын кам Манастын, ошо өңкөй калмак Кытайдын, мунун өңүнөн чыгып сарысың.